Бизди тозоктон куткарта турган ибадат бул Аллахтын жалгыздыгы. Ал эми бизди тозоктон чыгарбай турган күнөө бул Аллахка шерик келтирүү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи вахда, вассалату вассаламу аля ман ла набия ба'да. Рабби шрах ли садри, ва яссир ли амри, вахлул уqdatan min lisani, яфқау қаули, thumma ма ба'д. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуh. Мурдакы сабак улантабыз Ибн Каййим аль-Жаузиянын Ад-Дава дава, Дарт жана дава деген китебинен. Мурдакы сабактарда биз чоң күнөөлөр жөнүндө, күнөөлөрдүн дегиле адамдын жүрөгүнө, денесине, акылына берген жаман таасирлери жөнүндө өткөнбүз. Иншалла бүгүн алардын төбөсү болгон чоң күнөө, кечирилиз күнөө бул Аллах Таалага шерик кошуу. Аш-ширку биллах. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыз бул ширк тууралуу. Ниса сүрөсүнүн 48 аятында Аллах Таала айтат: Инна Аллаха ла яхфиру ай юшрика бихи ва яхфиру ма дуна залика лиман яша. Аллах Таала ким ага шерик кошсо, Аллах аны кечирбейт дейт. Бирок кечирилет андан башка күнөөлөр. Ширктен башка күнөөлөр кечирилет. Бирок Аллах Таала кимге кааласа деди. Ким ошол күнөөлөрү кечирилгенге татыктуу болсо деди. Андыктан биз өтө кооптуу боло турган маселе мусулмандар үчүн бул ширк болуш керек. Анткени эң негизги маселе сактана турган бул ширк. Ал эми башка күнөөлөр бул экинчи иреттеги маселелер. Көптөгөн мусулмандар эң негизги маселени таштап, экинчи маселеге өтүп жатышат. Туура жанакындай ичимдик ичүү, шарап ичүү бул чоң күнөө. Зына, киши өлтүрүү, урулук, бунун бардыгы чоң күнөөлөр. Бирок алардан дагы чоң бир маселе бул Аллах Таалага тиешелүү күнөөлөр. Ошондуктан ширк бул өтө чоң фитна, өтө чоң бир элдер үчүн азгырык. Неге? Анткени чоң күнөө Аллах Таала адамдардын колуна берген де жазасын. Мисалы, бир адам бир адамды өлтүрө турган болсо, бир адам бир адамдын акысын урдай турган болсо, же шарап ичип бирөөгө зулумдук кыла турган болсо, Аллах Таала ошол чоң күнөөнүн жазаларын адамдын колуна берген. Адам эгерде бул күнүдө, мындайча айтканда, биздин падышаларыбыз, биздин үстүбүздөн өкүм болгон өкүмдарлар, булар алардын жазасын берсе, бул дүйнөдө жазасын берген болсо, ахиретте Аллах Таала анын ошол кылган чоң күнөөсү тууралуу жазасын сурабайт. Кээ бир шейхтер айткандай, бул дүйнөдө урунун, мындайча айтканда, колу кезиле турган болсо дейт, шарият менен, ахиретте ал күнөөсү тууралуу суралбайт экен. Эгерде бул дүйнөдө урунун колу кезилбей турган болсо, ахиретте ошол күнөөсү тууралуу суралат. Андыктан чоң күнөө бул дүйнөдө эгерде анын жазасын башчылар бере турган болсо, ахиретте ал тууралуу Аллах Таала сурабайт экен. Анткени адамдын адамга келтирген, адамга тиешелүү күнөөсүн бул дүйнөдө ошол менен Аллах Таала жазасын берсе, Аллах Таала кыяматта аны сурабайт. Бирок адамдар Аллахка тиешелүү күнөө кылса, мындайча айтканда ширк кыла турган болсо, Аллахка бирөөнү шерик кылып, ибадатында, Аллахтын аттары жана ысымдарында
Аллах Тааланын жалгыздыгында, ибадатта ага шерик кошо турган болсом, бул дүйнөдө адамдарга Аллах Таала аларга жаза берүүсүн өкүм кылган жок. Ахиретте Аллах өзү жазасын берет. Ошол үчүн ким Аллах менен бирге бирөөнү шерик кылса да дуа кылып, ал дуа кылганга анын эч бир далил жок болсо, кыямат кайымда Аллах Таала ага жазасын өзү берет, ал эмне? Түбөлүк тозок. Демек, биз мусулмандар бул дүйнөдө өтө кооптоно турган маселе бул Аллах Таалага шерик келтирүү. Мындайча айтканда бир мисал келтирейин. Бул дүйнөдө биз элдерди арак ичкенден тыйып койдук. Урдагандан тыйып койдук. Чоң зулумдуктарды, чоң күнөөлөрдү кылбай калды. Бирок Аллахка шерик келтирген абалда өтүп кетсе, ал адамдын чоң күнөөлөрдөн тыйылгандыгы ал үчүн ахиретте пайдасы жок. Андыктан бизди тозоктон куткарта турган ибадат бул Аллахтын жалгыздыгы. Ал эми бизди тозоктон чыгарбай турган күнөө бул Аллахка шерик келтирүү. Ал эми башка чоң күнөөлөр Аллах кааласа аны тозоктон чыгарып коет. Кандай гана кумар оюн болобу, кандай гана кумар иштери болобу, мунун баардыгын бул дүйнөдө ал ошол күнөөлөрдү жазаган болсо, бирок шерик келтирген эмес болсо Аллах Таалага, Аллах кааласа ал күнөөкөрдү кечирип бейишке киргизиши мүмкүн. Андыктан мусулмандарга насаат, биз мындайча айтканда чоң күнөөлөргө өтө басым жазап, бирок Аллахтын жалгыздыгын, ширк маселесинде басым жазабай жаткан мусулмандарга чоң бир айып. Анткени Аллах Таала Кур'ан Керимде айтты: "Валакад ба'аthna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha washtanibu at-taghut." Ар бир үммөткө биз элчи жөнөттүк. Алар болсо Аллахка сыйынгыла, тагуттан алыс болгула деш үчүн. Мындайча айтканда, тагут деген ма ю'баду мин дунилла, Аллахтан сырткаркы заттарга сыйынуу. Мына азыр биздин жашообузда, заманыбызда канчадын адамдар тагуттарга сыйынып жүрөт. Мазарларга барып, кызыл чүпүрөк байлап жүрүшөт. Ар кандай күмбөстөргө барып, ошол жерлерден элдерге ыйык жер деп элдерди ошол жерге чакырып, сыйындырып жүрөт. Аллахтан башка сыйыныш бул күнөө эмес деген деле болуп калды. Жана алардын көз алдында чоң күнөө эмне? Зына, киши өлтүрүү, кумар оюну, арак шарак бул эң чоң нерсе, чочута турган нерсе болуп калды. А бирок Аллах Тааланын акысына биз кирип жатканыбыз менен бул жакка көз салбай жатабыз. Аллахтын акысы бул Аллах Таалага жалгыз сыйынып, ага шериктерди кошпо. Ал жөнүндө да кийин сабакта пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадисин айтабыз. Андыктан ширк бул Аллахтын акысына кирүү, Аллахтын укугун тебелөө. Чоң күнөө бул адамдын акысына кирүү. Бидаат бул пайгамбардын акысына кирип, пайгамбардын укугун тебелөө. Андыктан ким чоң күнөө кылса, Аллах Таала кечирип коюшу мүмкүн. Бирок ким ширк кылса, Аллах кечирбейт. Анткени мына Ниса сүрөсүндө ачык Аллах Таала айтты: "Инналлаха ла яхфиру ай юшрика биги шай'a ва яхфиру ма дуна залика лиман яша." Аллахка шерик келтиргенди Аллах эч кечирбейт. Да бир аятта Аллахка шерик келтиргендерге Аллах Таала аларга бейиштин эшигин арам кылып койду. Аллах Таала аларга бейишти арам кылып койду. Алардын бара турган жайы тозок. Андай залымдарга жардамчылар жок деди. Андыктан келиңиздер, бул маселеге биздин имамдар, биздин мусулмандар ошол нерселерге көбүрөөк көңүл бурбайлыкпы? Ал эми азыркы заманда бирөө тамеки чегип атса, насыбай чеккен адам ага
неге тамеки чегип атасың деп жатат. Азыр бир адам бир күнөө кылып калса эле, өзү да бир күнөөкөр, башка бир күнөө менен алек болуп жаткан, анын күнөөсүнө маселе көтөрүп жатат. Субханалла, азыр мына элдин баары эле тазабы? Канча деген ар кандай жерлерде иш кылып, ар кандай туура эмес жолдордо жүрүп, башка бир адамдарга сен туура эмес жүрүп атасың дейт. Канча деген зулумдук жолдордо жүргөн адамдар бар. Мынча айтканда пайгамбар алейхиссалату вассалам мындай хадис бар. Бир адамды сабайт. Бетине бир сокку залакы келтирген болот. Андан кийин пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол адамды карап туруп айтат: Ла туқаббихул уджух. Адам баласынын бетин бузбасын, бетке урбасын дейт. Фа инна Аллаха халака Адама аля суратихи. Андыктан Аллах Таала адам атаны мына ошол адамдын жүзүндөй эле жараткан дейт. Ошол адамга окшош кылып эле ошонун сүрөтүндө жараткан дейт. Андыктан шариятыбызда бир адамдын мындайча айтканда бетине уруп сабап жатат. Азыркы заманда ошондой оюндар бир эки эркек бир эме клетка кирип алып сабашкан элдер үчүн оюн зоок болуп калды. А бирок пайгамбарыбыз муну арам деп жатат. Ошондой иштерди кылып жаткан адамдар башка адамдарды сен тигиндей кылып жатасың, сен бул күнөөдө жатасың деп башкаларды күнөөгө түртүп жатат. А өзү таптаза адамбы? Мынакей биздин заманда күнөөкөрлөр ар бир четинен бир күнөөсү бар. Ошон үчүн мусулманды бир күнөөсү менен таңголобой, келиңиздер, эң чоң күнөөдөн сактаналык. Бул Аллах Таалага шерик кошуу. Биз ошону тыйып калсак, биз пайгамбарлардын ишин баштайлык. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Курайш мушриктерине келгенде эң биринчи зынаны токтоткула, кумар оюнду токтоткула, шарапту токтоткула деп пайгамбар аны келип айткан эмес. Анткени ал жерде ар кандай күнөөлөр болгон. Пайгамбарыбыз күнөөлөрдү токтоткула деп Мединага келгенде баштаган. Качанга да мусулман үммөтү пайда болгондо, тегерек четте бардык мусулмандар өз күчүнө келгенде, демек пайгамбар алейхиссалату вассалам эң биринчи келгенде эң биринчи кылган иши ширкти токтоткон. Айтпады Аллах Таала: "Валакат баасна фи кулли умматин расула." Ар бир үммөткө элчи жөнөттүк. Ани абудуллах ва штанаб тагут. Ар бир элчи келгенде Аллахка сыйын, ширктен, тагуттан алыс бол деп келген. Эң биринчи элчи бул Нух алейхиссалам. Акыркы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүт элчилердин бардыгы жалгыз Аллахка сыйынга деп келген. Андыктан мен кайрылат элем мусулмандарга. Келиңиздер, эң чоң душман бул ким? Бул шайтан. Мусулмандар бири-бирибизди душман кылып, экиге бөлүнүп, бири-бирибизди күнөөлөгөн андан пайда таппайбыз. Андан көрө мусулмандар биригип, шайтанга душманчылыгыбызды күчөтөлүк. А шайтан бизге эң биринчи Аллахка сыйынгандан алып качып, ар кандай нерселерге, мынакей момундай тоолорго, ар кандай бир жаратылышка сыйындырганды шайтан ошону каалайт. Канча да адамдар Сулайман тоосуна сыйынып жүрөт. Канча да адамдар керек болсо пайгамбарларга, периштелерге сыйынып жүрөт. Ошон үчүн набийюн мурсал, жиберилген элчи болсо дагы, малакун мукарраб, жакындатылган периште болсо дагы Жибрил алейхиссаламга окшогон бирөө дагы Аллахка шерик болгонго татыктуу эмес. Анткени Аллах Таала айтты: "Ва халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндер менен инсандарды бир гана ибадат кылыш үчүн жараттым дейт. Бул жерде кээ бир адамдар ойлойт, ибадат десе эле намаз окуш үчүн, орозо кармаш үчүн, зекет бериш үчүн. Жок, ибадат деген өзүнө эки маселени камтыйт: ички ибадаттар жана сырткы ибадаттар. Андыктан бул аяттын тафсиринде Ибн Касир жана башка тафсирлерде бунун максаты эмне дейт? Илля лиябудун, ибадат кылыш үчүн гана жараттым сөз майсы илля юахидун, бир гана мен жалгыздыгым тутунуп,
мага шерик келтирбеш үчүн жараттым дейт. Намаз окуп туруп Сулайман тоосуна сыйынгандын анын намазы күйүп кетти. Намаз окуп туруп көрүнгөн мазарга барып туруп баламча түкүнчө олиялар буларга сыйынам десе анын намазы жок болуп кетти. Андыктан келиңиздер Аллахка сыйыналык жалгыз өзүнө. Аллах Таалага жаратканга жаратылганды шерик кылбайлык. Анткени жаратылгандын бардыгы бир жаратканга сыйыныш керекпиз. Бир да жерде манасын эпосунда дагы келбейт. Жаратылганга сыйын деп, бир гана жаратканга сыйыныш керекпиз. Андыктан келиңиздер, ошол бир чоң бир көйгөйлүү маселе Аллахка шерик келтирүүнү унутуп коюп, аны бияка таштап туруп, мусулмандар бири-бирибизди Аллахтын алдында кечириле турган күнөөнүн алдында биз кечирилбей турган күнөөнү таштап туруп, кечириле турган күнөөнү чоң маселеге айлантып койдук. Ошол үчүн келиңиздер, ширктен сактаналык. Ошол үчүн шариятыбызда Аллахтын укугу баарынан өйдө турат. Ким Аллахтын укугун тебелесе, бул шерик келтирген болот. Андан кийин пайгамбардын укугу бул бидаат. Жаңылыктарды киргизүү, пайгамбардын сүннөтүн бузуп коюу. Андан кийин адамдын укугу. Адамдын укугу деген жанакында чоң күнөөлөр. Биз азыр адамдардын укугун өйдө кылып койдук Аллахтын укугунан дагы. Ширктин эң сабакта өтөбүз. Негизинен ширктин эки түрү бар. Ал жөнүндө да кененирээк баян кылабыз. Азыркы айта турган негизги маселе бул ширк маселеси, эң негизги маселе. Ошол үчүн пайгамбарыбыз келген. Ошол үчүн сахабалар Аллах Таалага шерик келтире албайын деп ушунчалык ибадаттарында тымызын ибадат кылышкан. Мынайки Аллах бизге кандай жаратылышты жаратты, кандай кооз нерсенин баарын жаратты. Анан кийин Аллахка эмнеге шерик келтиребиз? Адамдар ошол ибадатка, Аллахка болгон ибадатка келгенде Аллах Таалага шерик келтиргенди чоң күнөө катары көрбөй калышты. Мусулмандар бири-бирибизди ар кандай күнөөлөр менен айыптагандан мурда биз мусулмандар жалгыз Аллахка чакыралык. Аллахтын жалгыздыгын ар бир элге жеткирелик. Аллахтын жалгыздыгын элге жеткирелик. Белгилүү бир шейх бир окуясы бар эле. Бир кабар айтат өзүнүн шакирттерине. Баланча деген бир жигит дейт, өзүнүн энеси менен зына кылыптыр дейт. Анан ошол нерсени укканда адамдар, шакирттер ауз биллахи минеш шайтанир ражим деп алардын давлениясы көтөрүлүп, ушунчалык ачууланыптыр. Туура ачууланып турган нерсе. Анан кийин эртеси күн келип туруп, баламчадан бир адам тоок союптур бир коного келгенде деп тоок сое турган маселени көтөрүптүр. Анан кийин эч бир адам ошого бир көңүл бурбаптыр. Анан кийин шейх айткан экен: силер таухид эмне экенин түшүнбөптүрсүңөр, ширк эмне экенин түшүнбөптүрсүңөр, кайра башынан өтөбүз дептир. Болбосо 2-3 жыл өткөн экен сабакты. Анан балдар айттыр, кечке эле өтөрөбүзбү ширк таухидти дегенде, тигиле шейх айткан экен: силер баланча адам тоок союп тургон дегенде, ошол жерден чочулаш керексиңер дептир. Айтыш керексиңер, тоокту бисмилля Аллаху акбар менен сойдубу? Аллах үчүн сойдубу? Же болбосо кайсы бир арбакка арнап, же бир жинге арнаппы, же бирөөгө арнаппы? Анткени пайгамбар айткан: ла'аналлаху, Аллах Таала каргады дейт. Лимен забаха ли гайрилла. Ким Аллахка эмес башка бирөөгө арнап бир жандыкты сойгон болсо дейт, Аллах ошол адамды каргаган дейт. Каралачы. Эң чоң күнөө бул ширк, курмандык чалуу. Бирок биз ага көңүл бурбайт экенбиз. Баламча деген кой союптур дегенде, бисмилля Аллаху акбар Аллах үчүн арнап сойдубу?
же бирөөгө арнап сойдубу, ал жагына көңүл бурбайт экенбиз. Ооба, зына деген чоң күнөө. Бирок ага ушунчалык чочулай тургандай анчалык деңгээли ширктен өтпөйт. Эмнеге? Айтпадыкпы жана сабакта. Ширк ал кечирилгис күнөө. А чоң күнөө кечириле турган күнөө кимге кааласа деди. Андыктан келиңиздер, бири-бирибизди жанакындай кумар оюндар менен аша чабып эле бир мусулман эмес адам болуп кеткенсип, ошол адамды өтө бир чоң күнөөкөр катары көрбөйлүк. Неге? Алардын бардыгы Аллахтын алдында кааласа кечирип коет. Бирок андан да чоң нерсе жатат. Бул ширк деген. Келиңиздер, мусулмандар, ширк менен чогуу күрөшөлүк. Чогуу ошондой жерлерге барып, элдерге тыялык. Андай жерге барып, кызыл чүпүлөк байлаба. Аллахка сыйын. Андай жерлерге барып сыйынба. Канча да адамдар азыр мазарларга, ар кандай жерлерге сыйынып жатышат. Бул нерселерди биз элибиз менен биргеликте мусулмандар ошол нерселерди эскертелик. Анткени бул эзелтеден бери элчилердин эң туу тутунган улуу ибадаты, улуу Аллахтын буйругу. Бул Аллахка гана сыйынуу экен, ширктен алыс болуу экен. Ошол үчүн Аллах Таала бизге ошонун эң негизги буйругу Аллахтын жалгыздыгын тутуналык. Жана эң биринчи тыйганы бул ширк экен. Ошону унутпайлык. Аллах Таалага шерик кошпойлук. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.